Соц тармактарда жаш кыздардын бири-биринин аеосуз сабашкан видеосу жарыяланды. Кадамжайдын алгы айылында 2 уна катышкан кырсык орун алды. Бишкекте милиция кызматкери жашы 7 элек кызды зордуктады деген шек менен кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Шашылышная номер 1 кафеси санитардык талапты бузгандыгы үчүн жабылды. Бишкектеги Шашылышная номер 1 кафеси Каралаев көчөсүндөгү филиал санитардык эрежелерди бузгандыгы үчүн убактылуу жабылды. Кардарлар мурда мекемедеги таракандар тууралуу арызданышкан. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы кафенин жетекчилигине 23 000 сом айып пул салып, мекемени санитардык иштерди жүргүзүү аяктаганга чейин жапты. Бишкектеги Көкжар айылында Байбол кафеси өрттөнүүдө. Бишкектин Көкжар айылында жайгашкан Байбол кафесинде өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрт өчүрүү иштерине 6 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Учурда өрттү ооздуктоо иштери уланууда. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталууда. Окуянын себептери кийинчерээк белгилүү болот. Казакстанда тоңу бөлгөн ойду шылдыңдагандар элдин наразычылыгын жаратты. Интернетте тикесинен турган бойдон тоңуп калган ойдун видеосу кызуу талкууланууда. Окуя катуу суук түшкөн маалда Казакстандын таласында болгон. Жаныбар жатууга да үлгүрбөй турган жеринде тоңу бөлгөн. Видеону интернетке жүктөгөндөр ойду тартып жатканда тамашалап шылдыңдашкан. Жаныбарлардын өлүмүнө карата мындай мамиле коомчулуктун кескин сынына жана наразычылыгына кабылды. Бишкекте милиция кызматкери жашы 7 элек кызды зордуктады деген шек менен кармалды. Сверлов райондук ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүсү жашы 7 элек кызды зордуктоого шектелип кармалганын бизге маалымат булактар билдирди. Тескөөчү номер 7 милиция бөлүмүндө иштегени, аны Бишкек шептин кызматкерлери кармаганы айтылды. Милиционер зордуктады делген кыз 8 класстын окуучусу экенин Бишкек шептен кабарлашты. Окуя ноябрдын аягында болуп, зордуктоо беренеси менен иш козголгону айтылды. Шектүү 2026 жылдын 11 февралына чейин камакка алынды. Кадамжайдын алгы айылында 2 уна катышкан кырсык орун алды. Ош Баткен Разаков унаа жолунун 148 чакырымында жол транспорт кырсыгы катталды деп билдирди аймактык кабарчы. Маалыматка караганда кырсык бүгүн 19 декабрда болжол менен саат 13:00 чамасында Кадамжай районунун алгы айылында болгон. Део Лабо үлгүсүндөгү унаа менен Тойота үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жаракат алгандар бар. Учурда жол кырсыгынын себептери такталып, тиешелүү кызматтар тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Соц тармактарда жаш кыздардын бири-биринин аеосуз сабашкан видеосу жарыяланды. Видео качан, кайсыл жана каерде тартылганы белгисиз. Азырынча тийиштүү органдар комментарий бере элек. Мы меняем, чем мы сорвались. Что мне теперь делать? Здесь уже второй стомактан чудо. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.